Ben aytarım, böyle ayallar, böyle erkekler iyilap duruşat. Benim balam ikinci grupadagı invalid. Süylöböйт, tili süylöbөйт. Tili süylöbөсө dagı ошол айтқан сөздөрүн бүт эме коро шыпыр десе коро шыпырат. Бактардын арасын тазала десе бактардын арасын тазалайт. Гүлдү ото десе гүлдү отойт. Ошону 12 миң сом зарплат деп коюп, жайкысын кышкысын иштеп жүрүп, жарытып акча алып келбейт. Алганы 3 миң сом, 2 миң сом мына бердим деп коет. Болду, бүттү. 3 баласы бар. Жеке менин балам эмес, далай кыз келиндер ыйлап жүрүшөт. Зарплатын ала албай. Эми ошол аял даже морки телефондо жүрөт, жанагы эме деп коет, ошонусу ошо телефондо жүрөт. Кыргызстандагы эң миллионер аял ушу Токон Шалиева деп. Миллионун кайда алып барат билбейм, ушу элди иштетип, жалдап иштетип алып туруп, аягында ыйлатып чыгарып атат. Ал четтен таап берем аларды. Быйыл менин балам 3-чү жыл иштеп атышы. Былтыр мурдагы жылы иштеген, мурдагы жылкы иштегенине үй салып берейин деп, фундаментин куруп эмесем кирпичи мен алып берем деген, кирпичи балыкчыда 4 сом 50 тиындан болсо, тиги мен Бишкектен алып келдим, качественный кирпич 8 сом 50 тиындан деп айтып, ошону 12 миң кирпич алып келип берген. Айлыгына алып келип берди. Ошол чоң 2 эсе баа менен алып келип берди. Толтура аялдар, мен аттарын, фамилияларын билбейм, мен өзүм 72-деги адаммын, мен алардын ат жөнүн билбейм, ыйлап жүрөт. Кел мындай кылалы, тигиндей кылалы деп айтсам, элди чогултуп, бул кишини же ары же бери кылалы деп айтсам, аялдар такыранда 1 жылкы зарплатыбызды бербей коет го деп ошентип коркуп атышат ал аялдар. Мурдагы жылы иштегем аякта. 1 жыл бою пластиковый окналарды койгом. 41 500 долларга услуга көргөзгөм. 27 миңин алгам, анан калганы калып калганда, ошондо 14,5 миң доллар. Ошол экинден 8 миңине берем дегенден макул болуп, ошо 8 миңге макул болгомда, эми ошол экини дагы ана берем, мына берем деп жүрүп чоюп бербейм деп, эми аягында бербей койду да. Рабочий балдар да бар болчу, 3-4. Бербегенине 2 жыл болду. Эми айыл кеңеш депутаттар менен барып көрдүк, айыл өкмөтү менен барып көрдүк. Эч кимисин уккан жок, берген жок.